Бизде мамлекетте бир өнүгүү да болуп жатат, жолдор жасалып атат, бир топ бала бакча, мектептер курулуп атат, айлык маяналар көтөрүлүп атат. Ошол эле учурда кемчиликтер да аябай көп болуп атат. Андан тышкары Госстрой мен өткөндө сизге тапшырма бердим эле. Кадамжай району менен Кызылкаш шаарында канча авариялык мектеп бар? МЧС заключение чыга берген мектептердин санын билесизби? Кыргызстан боюнча азыркы күндө Жок, Кыргызстанды айтпай эле коюңуз, Кадамжай районун айтыңыз. Сиз өзүңүз мага айткансыз, Кадамжай районуна барып келем дегенсизби? Кадамжай районундагы авариялык мектептердин азыр тизмесин азыр жанында албаптырмын. Билбейт экенсиз анда, канча болду иштегениңизге? Госстройдо. 2,5 ай болду. 2,5 ай. Жаңы экенсиз анда. Билим берүү министрлиги, сизде маалымат барбы? Кадамжай боюнча азыр маалыматты иске ошо жазуу түрүндө берели, бирок ар бир мектептин баарын санын аныктап, биз тисмелерин тактаганбыз. Анан тактап туруп ошо Госстройго быйылкы 2020 жылга киргизгенге толугу менен бергенбиз. Мен жакында барып келдим да, ошо Кадамжай районуна бир топ мектептерди көрүп келдим. Адылбек Алешевич, ишенсеңиз, ишенбесеңиз барып көрүп келесиз да. Коридорду мектеп кылып окушуп атат. Андан тышкары Бабур орто мектеби бар экен, бул бир 100 жыл мурда түрмөкана курулган экен да. Ошо түрмөканада окушуп атат да, бул эмне деген, бул уятсыздык да. Ушул мен бир топ сунуштарды бердим, ошол Кадамжай району менен Кызылкаш шаарындагы мектептердичи. Эмки жылга бул эң керектүү мектептерди тизмесин бердим. МЧС заключение чыгарып бергенде, андан тышкары капсула салынып калып кеткен Кызылкаш шаарындагы номер 3 орто мектеби бар да, 30 жылдан ашып кетиптир. Ошо ойдон турат да. Ошолорду бир көзөмөлгө алып, эмки жылга бүтүрүп бергенге жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Энергетика министрлиги барбы? Орун басары барбы? Талайбек Толубаев, орун басары. Сиз жаңы шайландыңызбы сиз дагы? Ооба, 1 ай болду келгениме. 1 ай болду. Сизден да топ жок окшойт андачы. Биз мурунку министрликке бир топ тапшырмалар бердик эле, биз элдин үнүн жеткирипчи. Трансформатор маселеси боюнча да. Сиз анда жазып алсаңыз, Үчкоргон лесхоз бир сухофрукту кургада турган ишкана курган. Кадамжай районунда, Полотхан айыл өкмөтүндө, ынтымак участкасында да. Трансформаторга зар болушуп атат да. Мага да бир топ кайрылышты, мен сиздерге кат жүзүндө кайрылдым, эч жооп жок да. Ишкана турат, иштетиш керек, трансформатор жок. Куралы десе эч мүмкүнчүлүк жок. Түшүндүм, мен жазып алдым. Эске алсаңыз, ушун мен жообун күтөм. Андан тышкары транспорт министрлиги. Нурланбек Кайымбаев, зам министр. Зам министри. Ооба. Сиз да жаңы шайландыңызбы? Жок, 1,5 жыл болду. 1,5 анда сизде маселе чечилет окшойт. Сиз жазып алынгандачы титулный тизмеге ошо Кадамжай районунда көтөрмө айыл өкмөтүндө Дугаба эс алуу борбору бар да. 3 километр кирген да. Ал эми биз туристтерди тартабыз деген багытта Үчкоргон лесхоз салган ушул Дугаба эс алуу борборунда. Ошону эртерээк бүтүрүп берсеңиздер, жок дегенде грунтовый жол бүтүрүп бериңиздерчи, асфальт эмки жылы кыласыздар. Ошону бүгүн тапшырма берип коюңчу депке. Русбек Исламович, өзүңүз билесиз да, Кадамжайда жанагы Чечме Орозбекова жолунун 48 километр кирген. Ошол жака көп каражат, көп биздин быйылкы битум алгандар көп ошол жака кетти да, 3000 тоннадан ашык. Жок, аны билем. Аны эми урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин жеке чечими болуп, жакшы бүтүп калды. Ага чоң рахмат, элдин атынан, өзүм атымдан. Мо Дугабан жок дегенде грунтовый жолду эле жасап бериңиздерчи. Ага эми асфальттын азыр кереги жок, уже кар түшүп калды ужечи.
Макул. 3 километр. Макул жазып алдым.